Muктажмын, бирок жараткандан сура десеңиз уялам дейт. Албетте уяласыз. Себеби жаратканыңыздын ким, кандай экендигин билбесеңиз кантип сурайсыз? Кимдир бирөөдөн сураш үчүн баягы досуңуздан ишенип барып сурайсыз го. Ошодо эмнеге сурайсыз? Себеби аны ишенесиз, ал ошол нерсеге кадыр деп билесиз. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, жараткан ошол кадыр деген адамдардын үстүнөн бардыгынан көзөмөлдөп турган зат. Мына ошол муктаждыктарды чече турган, асман менен жердеги байлыктын бардыгы ага таандык жалгыз Аллах Таала. Мына эгер ошол затты тааный турган болсоңуз, башка бирөөлөргө арманыңызды айткандан көрө жалгыз жаратканга айтмаксыз. Эгер досуңузга бүгүн арманды айта турган болсоңуз, эртең сизди шылдыңдап коюшу мүмкүн, же болбосо анын алдында кадыр баркыңыз түшүп калышы мүмкүн. А бирок жараткандан сурабай койсоңуз, ал айтат экен: баланча колумду мен жакшы көрбөйм, себеби ал менден сурабады деп. Андыктан жараткан менен таанышканга шашылыңыз, жараткандан гана сураңыз.